Урматтуу мекендештер, ушу 13 апрель быйылкы жылкы датага биздин республикада дагы 42 жаңы COVID-19 коронавирус инфекциясы менен жугузуп алган оорулар жугузуп алгандар катталды. Алардын ичинен Бишкекте 10 адам, Чүй областынан 6, Нарын областынан 9 киши, Ош областынан 9, Ош шаарынан 5 киши, Жалал-Абад областынан 2 киши жана Баткен областынан 1 киши коронавирусту жугузуп алгандыгы аныкталып атат. Жалпы жону менен Кыргыз Республикасы боюнча 419 оору жугузуп алган оорулар катталды. Жалпысынан Жалал-Абад областында 91, Ош областында 128, Ош шаарынан 59, Чүй областынан 27, Бишкек шаарынан 69, Баткен областынан 5, Нарын областынан 34, Ысык-Көл областынан 6 адам ошо ковид менен жугузуп алышты. Бир сутканын ичинде стационардан 13 пациент айыгып чыгарылды. Жалпы жону менен республика боюнча башынан 67 пациент айыгып, сакайып, аман-эсен үйүнө чыгарылды. Ушул эле учурда медицина кызматкерлери 16 учуру катталып, 9-у Бишкек шаарынан, 4-ө Ош областынан, 2-ө Ош шаарынан, 1-ө Баткен областынан катталды. Баштан бери келаткандан ушу медицина кызматкерлери ооруп калган, жугузуп алган учуру 79 учурга барып калды. Жанакындай жугузуп алгандардын арасынан 224 аял кишилер, 195 эркектер. Азыр өткөн суткада жугузуп алгандардын ичинен 23 аял киши болуп, 19 эркек. Жашына бөлүп келе турган болсок, 15 жашка чейинкиси 39, 1 жашка толо электер 3, 16дан 19 жашка чейинкиси 12, 20дан 35 жашка чейин 105, 35 жаштан 55-ке чейин 157, 55 жаштан өйдөрөгү 106 адам катталып, жалпы жонунан 419-ду түздү. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 347 адам жатат. Оор акыбал менен 11, реанимацияга кармалып турганы 6. Орто оорчулукта 336 адам бүгүн дарыланып атат. Айтып кеттим, 67-си сакайып чыгып кетти. Каза болгондордон 5 болуп туруп атат. Жалпы жонунан контакт болгондорду айта кетели. Жакынкы биринчи категорияда контакттар 1359 адам көзөмөлдө турат. Экинчи категориядагы контакт болгондордон 5540 адам биздин көзөмөлдө. Жалпы обсервацияда туруп аткан адамдардын саны 947 менен турат. Бүгүнкү күндүн да бир орчундуу маселеси катары айтып кетишим керек. Ушу медицина кызматкерлери ушул коронавирус менен жугузуп алган учурлары өсүп калгандыгы байкалып атат. Жалпы биздин калкты дагы ушул маселе кооптондуруп атса керек. Бирок айта кетиш керек, акыркы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча деген дүйнө жүзүндө 22 000ден ашык медицина кызматкерлери ушул коронавируска дуушар болуп турган кези. Кээ бир айта турган болсок, мына Италия мамлекетинде 15 000ден ашык медицина кызматкерлери дуушар болуп, бүгүнкү күндө ошо дарыланууга мажбур. Бизде болсо мына 79 болуп атат. Мунун деген жанакындай себептери дагы ар кандай болушу мүмкүн. Анткени мына ВОЗдун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген аналитический материалдарына такалып келе турган болсок, таянып, ошол жерде өтө жакын жанакындай биздин ооруп калган адамдарды тейлеп аткан учурларда же болбосо ошол жерде көп убакыт ошол жерде болуп, жанакындай медициналык тейлөө учурунда жугузуп алышы мүмкүн. Же болбосо жалпы элдин арасында түшүндүрүү иштерин же башка контакт болуп атат, ошолор менен иштеп аткан учурларда тыгыз жанакындай
оорулар менен байланышта болуп калганда ошо жугузуп алып аткандары маалым. Мына ошол ар бир медицина кызматкерлеринин жугузуп алган учурларын баары тыкыр комиссия аркылуу изилдеп азырдан карап чыгып атабыз. Бул дагы жалпы мен бир дагы ошо өзүмдүн коллегаларыма деген мындай күнөө кое албайм. Анткениден аябай баягы мекенин астында, элдин астында кызматын кылам деп ошол жерде чуркап баарыбыз тең чуркап жүрүп иштеп атабыз. Ошол учурда мына морекиндей жалпы ушул оорунун өзгөчөлүгү ошондо экен. Биздин медицина кызматкерлерибиз дагы ушундай жугузуп алганга да дуушар болуп жатышат. Эгерде мүмкүн болсо расмий тилде дагы айтып берип койсоңуз. Уважаемые соотечественники, на 13 апреля текущего года зарегистрировано 42 новых случаев, подтвержденных COVID-19. Из них в Бишкеке 10, в Чуйской области 6, в Нарынской области 9, в Ошской области 9, в городе Ош 5, в Джалабадской области 2 и в Баткенской области 1 случай нового заражения. Таким образом, в Кыргызстане подтвержденных случаев зарегистрировано 419 зараженных. Из них в Джалабадской области 91, в Ошской области 128, в городе Ош 59, в Чуйской области 27, в городе Бишкек 69, в Баткенской области 5, в Нарынской области 34, в Иссыкульской области 6 человек заражены COVID-19. За сутки из стационара выписано 13 пациентов с выздоровлением. Лабораторные результаты отрицательные. Всего за время эпидемии выздоровлено с выздоровлением выписано 67 пациентов. Медицинских работников из числа вновь поступивших 16 случаев, из которых 9 медработников заразились в городе Бишкек, 4 в Ошской области, 2 в городе Ош, 1 в Баткенской области. Таким образом, всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня 79 случаев. Из зарегистрированных положительных случаев 224 составляют женщины, 195 мужчины. Среди новых случаев 23 женщины и 19 мужчин. Если по возрасту рассмотрим, то дети в возрасте до 15 лет 39 случаев, из них до года 3 случая, от 16 до 19 лет 12 случаев, от 20 до 35 лет 105 случаев, от 35 до 55 лет 157 человек, 55 лет и старше составляет 106 человек, итого 419. По состоянию госпитализированных в стационаре находится 347 пациентов. В тяжелом состоянии находится 11, из которых 6 в реанимации. Из этих 11 тяжелых больных 3 это медицинские работники. Проводится лечение, идет медицинское наблюдение. Со средней тяжестью в удовлетворительном состоянии 336 больных. Как я уже сказал, выписано 67, умерло от COVID-19 5 пациентов. Вот, близкие контакты на сегодня составляют 1359 человек, за которыми ведется интенсивное наблюдение, проводятся профилактические мероприятия. Другие контакты, то есть контакт с низким риском, составляет 5540 человек. На обсервации по Кыргызстану находится 947 человек. Нурмат Төлешович, анда коомдо көтөрүлүп жаткан жана ошо биздин кесиптештерден келип жаткан суроолорго өтсөк, анда биринчиден баштасак, ошо жакында сиз өзүңүзгө байкасаңыз керек, көрсөңүз керек, ушул медициналык кызматкер кечирим сурап ошо маалымат тараткан үчүн дагы бир видео чыкты. Жанагы жана сиз боюнчачы, средства индивидуальной защиты. Анан ошол боюнча бул канчалык маалымат чындыкка дал келет? Бул Минздравтан да ушу кооптонуу бар. Анткени биз координаторлор менен, жетекчилер менен тыгыз жумуш алып барып атабыз. Иштеп аткан медициналык кызматкерлерге андай жанакындай үстүртөдөн мындай кысым көрсөтпөө аракетин жүргүзгүлө деп айтып атабыз. Анткени ал жерде ар бир
медицина кызматкерлери кандайдыр бир көйгөйдү айтышы мүмкүн, а эртең күнү кайра келип жанакындай телевидение чыгарып же болбосо соц тармактарга чыгарып кечирим сuraтканы бул негизи туура эместикке барат. Биз муну тийиштүү иштерди азыр түшүндүрүүлөрүн жүргүзүп иш алып барып атабыз. Өлкөнүн түштүк жакта буга чейин баарыбызга белгилүү ушул жанагы өзүн дарт жуктуруп алган дарыгерлер дагы болгон. Анан ал боюнча дагы Бишкектен группа кетти эле түштүккөчү. Ошолор боюнча кандай иштер жүрүп атат? Туура, мына Ала Быка районунда ошо биринчи жанакындай 5 медициналык кызматкерибиз ушул ковидти жугузуп алгандан баштап эле бизде жанакындай кооптонуу пайда болуп, ошо саламаттык сактоо министрлиги астында атайын топ уюштурулуп, ошо тийиштүү кызматтардан 3 кишини топтоп биз түштүк регионуна жөнөттүк. Анткени ал жерде дагы мына күндөн күнгө катталып аткан учур. Ошол кандай шартта жугуп калышы мүмкүн, же болбосо кандай учурлар болуп калды, ошо толук тастыктоо үчүн ошол биздин топ иштеп аткан кези азыр жанакында анкеталарын, сурамжылоо баракчаларын баарын даярдап, бияктан макулдашып, ошол боюнча иш жүрүп атат. Булар тезирээк иштеп келгенге деп биз жанакында жолдомо бердик эле. Ошол келгенден баштап биз дагы убагында жанакындай сунуштарды берип, ошол боореки жугузуп ала турган жолдоруна деген бир бөгөт койгонго аракет көрүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областында бул биздин топ иштеп атат. Буга чейин дагы айтылып кетти эле ушул компенсация маселеси деп. Ошол качан медицина кызматкерлери компенсация ала баштайт жана бул процесс узак мөөнөткө созулуп кетпейби, анткени акча каражаты азыр керек болду деп дагы кайрылып атышат. Компенсация маселеси дагы бизди да түйшөлдүрөт. Бүгүнкү күндө мына ошол бизден иштеп аткан кызматкерлерге, медицина медиктерге жанакындай очок оорулардын очокторунда иштеп атышат. Ошол жерлерге жанакындай эпидфонд кошумча акча төлөмдөрү каралган. Ошону толугу менен азыр төлөп бүткөндүн үстүндөбүз. Компенсация болсо бүгүнкү күнү жанакындай нормативдик талаада жүрүш керек экен. Ошонун деген толук ошол жагын иштелип атат. Ошол нормативдик актылардын баары кабыл түшкөндөн кийин бул төлөмдөр жүргүзүлөт деп ойлойм. ВОЗ призвала проводить больше тестирования. Какова политика Минздрава Кыргызстана в этом отношении? Действительно, на сегодня Министерство здравоохранения предпринимает все необходимые меры по приобретению этих необходимых тест-систем, расходных материалов, реагентов. Мы по возможности ведем большую переписку и с Министерством иностранных дел, с посольствами, с большими поставщиками, чтобы не было у нас перебоев в тест-системах. На сегодня, чем больше тестирований, действительно мы находим больше положительных результатов. Соответственно, мы очищаем наше общество от источников инфекции. Действительно, вот это большая работа. Политика Минздрава в этом отношении, я думаю, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Мы по возможности будем стараться использовать передовые технологии. Это ПЦР-исследования, которые действительно показывают наиболее точные результаты. И работа в этом направлении у нас она идет непрерывно. Ушуга эле окшош суроо экен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму экспресс тесттин натыйжалуулугу төмөн болуп жатат деген таризде колдонуудан баш тартып турууну да сунуштаган. Буга кыргыз медицинасы кандай карап жатат? Бүгүнкү күнү экспресс тест системалар келген. Ушул бул ушундай дүйнөнү каптаган чоң оорулар болгондо деген баягы мыйзам ченемдүү нерселер, анткени ошондой препараттар, жанакындай тесттер чыгып ишке колдонулат. Бүгүнкү күндө мына бул экспресс тесттерден жанакындай жыйынтык бере турган немеси төмөнүрөөк болот. Анткени бул диагноз койгонго бул экспресс тесттер колдонулбайт. Бул скрининг жүргүзүлгөндө колдончу экспресс тесттер
муну башынан биз билгенбиз. Жанакы чек арадан кирип атканда масса келгенде авиа каттамдар токтоло элек учурда деген ошол экспресс тесттер келип, биз ошолорду иштеткенбиз. Анткени ошол эгерде адамдарда жугузуп алган бир учуру болгондо ошол экспресс тест менен кандайдыр бир деңгээлде ошол биринчи жанакындай фильтрде колдонулду. Кийинки азыркы күндө кандай кылабыз? Биз азыркы күндө жанакындай так эле ПЦР тест системаларга өтүп, экспресс жанакындай тесттерди болсо биз чек арадан бизге келип аткан, тышка кетип аткан жанакы чоң көлөмдүү автоперевозкалардын баягы айдоочуларын текшерип, өткөн адамдарга бизден чыгып кетип аткандарды дагы экспресс текшерип беришибиз керек. Ошого колдонуп атабыз. Мындан тышкары экспресс тест системаларды жанакындай бу эпидемия бүтүп калган бир убакыт келет. Ошол кезде деген бизден жанакында калың катмар элдин арасында деген ушу кандайдыр бир деңгээлде ушу COVID-19 вирусу дагы эле калып калган жокпу деген таризде биз изилдөөлөр жүрөт. Ошого биз бул экспресс тесттерди колдонобуз. Ушул Минздравдын саламаттык сактоо министрлигинин ошол күрөшүнө коронавирус боюнча илдет менен күрөшкөнгө ошол саламаттык сактоо уюмундагы профсоюзда уюмдары кандай жардам берип атат? Бүгүнкү күнү медицина кызматкерлеринин профсоюзу аркылуу дагы баягы тыгыз байланышта иштегенге туура келет. Анткени деген ал жерде жанакындай ооруга чалдыккандарыбыз бар. Алардын укуктарын дагы карай турган бирден бир ушу биздин жанакындай кесиптик конушубуздун баягы ролдору да чоң. Ошон үчүн бул учурда жанакындай медицина кызматкерлеринин укуктарын дагы жанакындай сактап туруш керек. Алардын талаптарын дагы биз келип ушу чогуу иш алып барып атабыз деп айтсам туура болот.